Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Ушинтип орозо айы да бүтүп баратат. Демек алдыда улуу айт майрамы. Келиңиздер дал ушундай кытыраган, даамдуу чакчактарды чогуу жасап, жакындарыбызга жакшы маанай тартуулайбыз. Жасалышы эң жөнөкөй. 3 жумуртканы чагып алабыз. 1 чымчым туз кошуп, чай кашыктын 1/4 бөлүгүнө соода алабыз. Жана алма кычкылынан 1 чай кашык куюп, соодабызга кошуп аралаштырабыз да жумурткага куюп, эми жакшылап баардыгын чалып алабыз. Жумуртканын өлчөмүнө жараша эми эленген ундан кошуп, камырыбызды жууруп алабыз. Мисалы мен 3 майда жумурткага 270 грамм un коштум. Аябай ийкемдүү, иштегенге ыңгайлуу камыр болду. Камырга суу кошулбагандыктан бир аз иштегенге ыңгайсыз. Ошого карабастан жакшылап 10 мүнөттөй камыр өзүнө келгенче жууруп алабыз. Ийкемдүү, жумшак камыр болот, бирок колго жабышпаган. Камырыбызды жууруп алдык. Эми бетин жаап 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Мына эми камырыбызды жая берсек болот. Жакшылап ундап алып, өзүңүзгө ыңгайлуу болсун 2ге бөлүп алсаңыз болот, же болбосо бир чоң жайым жайып аласыз. Эң негизгиси аябай жука жайылган камыр болуш керек. Камырды жука жайып алгандан кийин эми майда 4 бурчтук бөлүктөргө бөлүп кесип алабыз. Чакчактар аябагандай тез бышат. Ошондуктан эгер жалгыз болсоңуз, алгач баардыгын даярдап алып, андан кийин бышырган оң болот. Эми 500 грамм өсүмдүк майын жакшылап ысытып алабыз да камырыбызды салып бышыра берсек болот. Аябагандай тез бышат, 10-15 секундада кызарып чыгат. Ошондуктан өтө кыпкызыл кылбай чыгарып алган жакшы болот. Мына ушундай кырсылдаган даамдуу чакчактарыбыз да даяр болду. Эми идиштерге салып дайындап койсок болот. Ал эми сгущенканы үстүнөн чуурутуп куябыз. Эгер баардыгын чогуу аралаштырып алам десеңиз, анда сынып майдаланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан үстүнөн эле куюп алган жакшы болот.
кааласаңыз үстүнө кара шоколаддан майдалап себелеп койсоңуз аябай даамдуу жана көрктүү болот. Достор, үйүңүздөрдө ар дайым жакшылык гана болуп турсун. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, суроолор болсо комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.